Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштадым. Жараткан Аллах Таалага эсепсиз мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттар болгон болсун. Азыр биз өзүңүздөр байкап тургандай, Кудайдын бизге берген жаратылышында тагыраагы мына ушул Кыргызстан жердеги бейиштин төрүндөй болгон bir Kırgızstandın bir жеринде олтурабыз. Аябай кооз, мына караңыз, өтө керемет жерлер. Мына ушул жерде мен азыр кызыл тазыл, ушул кызгалдактардын арасында олтурсам, менин денем, менин келбетим кандай болгонуна карабастан мени бир аз кооз кылып көргөзүп койду. Анткени мына ушул айлана чөйрөнүн кооздугу адамдын көңүлүн да качат. Жана ошол адамдын кулк мүнөзү дагы ошого жараша болот. Эгерде сиздин айланаңыз, эгерде сиздин коомуңуз, эгерде сиз жашап жаткан айыл, жергеңиз айланасындагы адамдардын бүт баары жаман адам болгон болсо, сиздин көңүлүңүз дагы жаман болот, маанайыңыз дагы чөгүнкү абалда болот. Бул менен эмне нерсени айткым келип атат? Эгерде айлана чөйрөңүздөгү адамдар жакшы эмес боло турган болсо, башка бир адамдарды табыңыз. Эгер айланаңызда досторуңуз ичкен, сөгүнгөн, жаман инсандар болсо, башка бир инсандарга эмне кылыңыз? Достошуңуз, кошуна болуңуз. Алар менен жакшы бир ниетте алар менен достошуңуз. Анткени эгерде мен азыр жалаң гана мына алдымда тикенек турат. Мына ушул тикенектердин арасында олтурган болсом, менин келбетим эгерде ушунчалык келишимдүү болсо дагы, ошол тикенектер аркылуу мен жаман көрүлүп калам. Бул мен жанагы сырткы чөйрөдөгү көрүнүштү айттым. Сырткы көрүнүштөрдү мен сиздерге айтып атам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадисинде мындай деп айтат: "Иннама бу'исту ли утаммима салихал ахлак." Мен бул дүйнөгө ошол эң мыкты кулк мүнөздүн ээси катары, ошол кулк мүнөздө жашоо катары, же ошол кулк мүнөздө мен жашап, ошол кулк мүнөздү силерге көргөзүш үчүн жиберилген бир пайгамбармын. Мына ошол үчүн жиберилдим деп пайгамбарыбыз айткан. Демек биздин чөйрөбүзгө жараша, биз өзүбүздүн иш аракетибизге жараша биз мыкты кулк мүнөздүн ээси болушубуз керек. Оозубуздан ак эт кирип, көк ит чыга турган болсо, бул пайгамбарыбыздын мактаган үммөтүнөн болбой калабыз. Эгер пайгамбарыбыздын үммөтүнүн эң мыктысы болом десеңиз, анда кулк мүнөзүңүздү сөзсүз оңдошуңуз керек. Анткени бул кулк мүнөз, билесизби? Адамдын сырткы келбетин эң кооз кылып көргөзүп коет. Ал кандай инсан болбосун, арык болобу, семиз болобу, эгерде кулк мүнөзү менен аны жакшы көрө турган болсоңуз, ал эң мыкты устаз, дос, эң мыкты жакшы инсан болот. Менин көптөгөн устаздарым бар. Ошол устаздарымдын арасынан эң мындай көрүнүктүүсү, мага жакыны, кулк мүнөзү жак, эң мыктылары. Анткени ошол кулк мүнөзү менен өзүнүн шакирттерине мыкты деңгээлде эсинде калып калат. Эгер кулк мүнөзү начар боло турган болсо, ал устаз кандай илимдүү болбосун, ал менен мамиле кылууга, ал менен алака кылууга ар кимдин эле эмне кызыгуусу арта бербейт. Мен мисалы мага бир-эки жолу гана сабак берген бир устазымды билем. Анын кулк мүнөзү чынында өтө мыкты. Өзү жумшак, сыпа, өтө мындай адамгерчиликтүү инсан. Мындайча айтканда кулк мүнөзү ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыпаттагандай, көргөзгөндөй. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам ушинтип сыпаттаган эле го. Ал пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү Куран эле депчи. Ошол Куранды өзүнө сиңирген, ошол Курандан пайда алган устаздарым бар. Алардын кулк мүнөздөрү өтө керемет.
Азыр ушунчалык бир сөзүн айтам, мисалы, ар бир сөзүндө атымды кошуп айтчу да. Мухаммад, ассаламу алейкум. Кандайсың? Мухаммад, эмне кылып атасың? Бул дагы динибизде айтылат. Адамдын аты менен чакыруу ага болгон сүйүнүч тартуулайт. Ага болгон жакшы көрүү тартуулайт. Ошол үчүн бул дагы эң бир баягы кулк мүнөздү жакшыртуу максатында мына ушул нерселерди биз колдонушубуз керек. Ошол үчүн келиңиздер туугандар. Мына ушул айланабыз кызыл тазыл болгон сыяктуу биз дагы кулк мүнөзүбүздү эң мыкты гүлгө айландыралы. Жашообузду мыкты гүлгө айландыралы. Жүргөн жерибизде маанайыбыз көтөрүңкү болот. Эгерде айлана чөйрөбүздөгү инсандар жакшы, мындай көрө албастык кылбай турган, ич тардык кылбай турган адамдар боло турган болсо. Ошол үчүн кулк мүнөзүбүздү мыкты деңгээлде кылайлы. Пайгамбарыбызга ошондо гана татыктуу үммөт боло алабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.